Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін жогорку сотко барып, сот системасын санариптештирүү процессинин жүрүшү менен таанышты. Жолугушууга онлайн видеоконференц байланыш аркылуу жергиликтүү соттордун судьялары катышты. Президент сот системасын санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын белгиледи. Анткени бул коррупция менен күрөшүүдө жана адам факторун азайтууда негизги курал болуп саналат. Ошондой эле мамлекет башчысы судьялардын этикалык жүрүм-турумуна жана ак ниеттүүлүгүнө басым жасады. Өз кезегинде жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева сот тутумундагы жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча маалымат берди. Өлкөнүн жергиликтүү сотторунда бардык инстанциядагы соттордун ишинде жумуш процесстерин автоматташтырууга багытталган соттун автоматташтырылган маалыматтык тутумун орнотулуп иштеп жатат. Бүгүнкү күндө биринчи инстанциядагы 64 сот жана экинчи инстанциядагы 2 пилоттук сот туташтырылган. Сот системасына материал жактан дагы колдоо биз тараптан болот. Анткени сот системасы бул өзүнчө бийлик бутагы. Сот системасынын таасири абдан чоң. Адам тагдырына, мамлекет тагдырына жоопкерчилик таштайт абдан чоң да. Ошон үчүн сиздер сот реформасын ишке ашырганга абдан көңүл буруңуздар, буруп үлгү болуңуздар. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун санариптештирүү максатында атайын багыттагы Optima A2 сканери алынды. Optima A2 сканери 2 режимде иштейт. Көргөзүп кетсек, ручной режиминде саатына 840 барак сканерлөөгө болот. Автоматтык режиминде саатына 1400 барак сканерлөөгө болот. Сканерленген документтер атайын дата борбордо сакталат. Керектүү документтер менен тез убакыт ичинде таанышканга мүмкүндүк болот. Бир архивдик коробкаларга салынган иштердин баары ошол дайыма сакталуучу. Биздин өзүбүздүн структуралык бөлүмдөрдө каралган иштер сакталат. Мындан башка өздүк курамдын иштери 75 жыл сакталуу мерчеми менен турат. Мунун баары бизде нускаманын негизинде ошол жогорку соттун, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жана жергиликтүү соттордун архиви боюнча деп нускаманын негизинде иш алып барабыз.